Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Biz kitapты окууну улантабыз. Өткөнкү сабакта биз биринчи теманы бүтүрдүк. Биринчи тема бул деген илим жана амал. Адамдын жаратылышынан максат деп ушул тууралуу сөз кылган болчубуз. Айттык, бул илим жана амал. Ушул эки нерсе үчүн биз жаратылган экенбиз. Жана буга далилдерди келтирдик Курандан. Жана ошол таухид жана биз ошону иш жүзүнө ашырыш үчүн биз ошо жаратылган таухид, бул ошонун эки жагы бар деп сөз кылдык. Анын илимий жагы жана амал жагы деп айттык. Мисалы биз Аллах Таала бар экендигин, Аллах Таала жалгыз экенин, Аллах Тааланын эч кандай шериги жок, Аллах Таала жалгыз рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, жалгыз Аллах Таала баардык нерсенин падышасы, мунун баарын тастыктайбыз. Мунун илимий жагы бирок бул эле жетиштүү эмес дедик. Бул менен эле бирге анан экинчи амал жагы, бул жалгыз Аллахка ибадат кылабыз. Аллахка ибадат кылабыз дагы Аллах менен бирге эч кимге ибадат кылбайбыз деп, бул ошо амал жагы деп айттык. Жана бул эки нерсеге тең далилдерди келтирдик өткөнкү сабакта. Жана айттык, илим жана амал бул эки нерсе бирге болуусу керек деп айттык. Сөзсүз бул эки нерсе бирге болуш керек. Анткени кайсы бир адамда эгерде илим боло турган болсо, илим болуп бирок анын негизинде амал болбосо, бул иудейлерге окшош деп айттык. Иудейлерге окшош. Жана Аллах Тааланын каргышына алгандардан болуп эсептелет. Ал эми тескерисинче кайра кайсы бир адамда илими жок эле амалдар болгон болсо, бул деген христиандарга окшош дедик. Христиандарга окшош, аларда деген амалдар болгон, бирок илими жок болгон. Ошондуктан мындай адам адашкандардан болуп эсептелет. Ошондуктан биз адашкандардан болгубуз келбесе, же болбосо Аллахтын каргышына да калгыбыз келбеген болсок, эмне кылышыбыз керек экен? Илим алышыбыз керек. Илим алгандан соң, андан кийин биз анын негизине сөзсүз амал кылышыбыз керек. Жана ушул эки нерсе биз айттык эмне деп, сыратал мустаким. Биз күнүгө намаздарда биз сурап жаткан, Аллах Тааладан тилеп жаткан ошо сыратал мустаким, туура жол ушул эки нерсе деп айттык. Эмне? Илим, пайдалуу илим жана солих, сооптуу амал да. Ошондуктан биз айтып атканда эхдинас сыратал мустаким, бизди туура жолго багышта, бизди туура жолго сал деп атканда, ушул Аллах Тааладан эки нерсени сурап атабыз. Анткени эмнеге? Сыратал лазина анамта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддалин деп айтабыз. Сенин нематыңда болгондордун жолунан, ортоңку жол жана каргышта калгандардын жолунан эмес, жана адашкандардын жолунан эмес деп. Анткени каргышта калгандар булар илими болгон, бирок амал жок. Адашкандар буларда амалдары бар, бирок илими жок. Эми бул эки нерсенин ортосу ошо Аллахтын нематында болгондор кимдер экен булар? Аларда кимде илим болгон болсо, жана анын негизинде амал болгон болсо. Бул ошо өткөнкү сабакта ушул тууралуу сөз кылган болчубуз. Эми бүгүн экинчи теманы баштайбыз. Ал-Амрстани. Экинчи тема. Ал-Абду мас'улун ан илмихи мада амила бихи. Пенде жоопкерчиликтүү, ошол жоопкерчилик тартат дейт, илими тууралуу. Анын негизинде эмне амал кылган? Баардыгыбыз кандай гана эмне илим албасак, эмнени үйрөнгөн болсок, шариаттан ошол нерсе тууралуу биз суралабыз. Кыямат күнү биз сөзсүз ошол тууралуу суралабыз. Ошонун негизинде эмне амал кылганбыз? Бул экинчи ошо илим менен амалдын байланыштырылуу ошо билүүчү нерсебиз. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кабарлап кеткен. Эмне тууралуу? Кыямат күнү ар бир адам суралат. Алган илими тууралуу суралат. Эмне деп суралат? Ошонун негизинде эмне амал кылдың деп ошондой суроо берилет. Суралат да, ошол жоопкерчиликке тартылат. Хадисте келген Абу Барза ал-Аслами деген сахаба радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан дейт. Бул хадисте имам ат-Тирмизи өзүнүн хадистер жыйнагында келтирген, жана Хасан сахих деп айткан. Бул өзү сахих хадис да, сахих тастыкталган хадис пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тазалу кадама абдин яумал кыямати хатта юсалу ан арба". Адамдын, ошо пенденин кыямат күнү эки кадамы жылбайт дейт. Эки кадамы жылбайт. Качан 4 нерсе тууралуу суралмайынча дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо 4 нерсенин ичинен ан илмихи мада амила бихи деп ошо айтып кеткен. Ошо 4 нерсенин ошо сөзсүз суралып, ошол 4 нерседен суралмайынча кадамы жылбай турат. Ошол 4 нерсенин бири илими тууралуу суралат дейт. Анын негизинде эмне амал кылган? Деп. Эми бул хадис 4 нерсе эмне тууралуу суралат негизи? Хадисти толгон айтып кетсек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ошо кыямат күнү адамдын эки кадамы жылбайт дедик. Эки кадамы жылбайт. Ал суралмайынча эмне тууралуу? 4 нерсе тууралуу суралмайынча. Биринчи, ал өмүрү тууралуу. Ошо өмүрүн кандай өткөрдү? Өмүрүн бул жашоосун кантип өткөрдү? Ушул тууралуу суралмайынча адамдын кадамы жылбайт. Бул биринчи нерсе. Экинчи, биз айтып кеткендей, бул илими тууралуу суралат андан кийин. Илиминин негизинде эмне амал кылган? Биз айтып атабызга, бул китебибиз эмне дедик? Китептин аталышы. Илимдин натыйжасы амал болуш керек, туурабы? Эгерде адам илим алып, анын негизинде амал кылбаса, демек алган илиминен пайда жок. Ошондуктан кыямат күнү ошол илиминен суралат. Ошо илими тууралуу суралат. Ошо илимиңин негизинде, сенде болгон илимдин негизинде эмне амал кылдың деп суралат. Андан кийин үчүнчү нерсе сурала турган мал мүлкү тууралуу. Адам ошо өзүнүн байлыгы тууралуу суралат. Аны ошо байлыкты, ошо мал мүлктү кантип тапкан, кайдан тапкан, жана эмнеге сарптаган, эмнеге короткон да ошону. Ушул мал мүлкү тууралуу суралат.
Андан кийин төртүнчү нерсе адам өзүнүн денеси тууралуу суралат. Ошол денесин өзү кантип колдонуп, кантип ошол жашап өткөн да. Жана башка риваятына келет, бул хадистин эле башка риваятында 5 нерсе тууралуу суралат деп келет. 5 нерсе тууралуу. Айтып кеткендей эле. Биринчи, жашоосу тууралуу дейт, кантип өткөрдү. Анан мындан кийин дагы бир нерсе кошулат, жаштыгы тууралуу деп суралат. Жаштыгын кантип колдонду деп. Мына карасаңар, жаштык бул өзү жашоонун эле бир убактысы туурабы? Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул өмүрүнүн баарысынан жаштыкты кайра өзүнчө, бул тууралуу кайра өзүнчө суралат деп бөлүп деп айтып атат. Анткени ушул жаштык убакыт бул өтө маанилүү убакыт. Адамдын күчү бар. Өзүнүн күчү, денеси да күчтүү болуп турган кез, ошондой эле акылы да күчтүү болуп турган кез. Ошол жаштык кезде азыр мүмкүнчүлүгүбүз бар кезде ошону колдонуп алыш керек да. Ошондуктан адам өмүрү тууралуу суралат, толук өмүрү тууралуу. Ошонун негизи андан кийин өзүнчө дагы жаштыгы тууралуу да суралат. Бул нерсени түшүнөбүз, эмне пайгамбар салам ошол жаштыктын кандай өтө маанилүүлүгүн көрсөтүп кеткен да. Жана ошол тууралуу пенде суралат. А биздеги адамдар эмне деп айтат? Мен жаш болгондон кийин азыр жашоону көрүп алайын да деп ар кайсы күнөөлөрдү айтышат да. Тине кылыш керек, мындай кылыш керек. Анан карыганда анан намаз окуп баштайм, андан кийин динге кирем карыганда деп айтат да. А бирок эмне экен? Жок, тескерисинче ошол жаштык кезде колдонуп алыш керек. Жаштык кезде адамдын ошо илим алганга, акылы күчтүү болгон кезде, намаздарды окуганга, орозо кармаганга, денесинин кудурети жетип аткан кезде, ошол кезде набар көбүрөөк аракет кылып сооп таба алганга аракет кылыш керек. Үчүнчү, ошо эмне дедик? Кайра жанагындай айткандай эле мал мүлкү тууралуу. Ошол аны кайдан тапкан, жана эмнеге аны короткон. Жана ошондой эле ошонун өзүнүн денеси тууралуу, аны кантип колдонгон, жана ошондой илими тууралуу суралат адам. Илимин негизинде эмне амал кылган. Ошондой эле Абу Дарда радиаллаху анху, бул пайгамбар саллаллаху алейхи сахабалардын бири тууралуу, бири. Ошол айтат: "Иннама ахша яумал кыямати ай юнади Робби аля руусил халаиq ва якул я уаймир мада амилта фима алимта." Абу Дарда айтат: "Мен коркомун" дейт. Кыямат күнү мени адамдардын баарысынын башына мени чакырып дейт. Адамдардын баарысы чогулуп турганда мени чакырат дейт. Мени чакырып туруп, анан мага айтат: "Менин Роббим, менин Кудайым Аллах Таала мага айтаардан коркомун" дейт. Эмне деп айтат дейт? Я Уаймир деп. Уаймир бул ушу Абу Дарданын аты. Аты ким болгон? Уаймир ибн Заид ибн Кайс аль-Ансари. Толук аты ушундай болгон. Абу Дарда айтат ошо: "Мен коркомун" дейт. Адамдардын баарысы чогулуп турганда мени чакырып туруп, элдердин баарысынын башына мени жалгыз чакырып туруп айтат дейт: "Менин Роббим, Уаймир, алган илимиңдин негизинде эмне амал кылдың" деп суралышынан мен коркомун деп айткан. Көрдүңөрбү? Сахабалар дагы ошол илимдин негизинде эмне амал кылып атат, эмне кылып, эмне амал кылып жатам, ошону өздөрү коркуп турушкан, ошого көңүл буруп турушкан. Ошондуктан биз дагы ошол алган илимибиз негизинде амал кылып атабызбы деп өзүбүзгө эсеп кысап турушкандай, ошол алган илимибиз негизинде эмне амал кылып атабыз, ошону өзүбүзгө суроо берип турушубуз керек да. Чынында карасаңар, кандай гана чоң бале, кандай гана коркунучтуу абал да. Өтө кооптуу абал да. Ар бир ошо биз кандай гана эмнени гана үйрөнбөйлү, кандай гана илим албайлы, ошол тууралуу биз суралат экенбиз кыямат күнү. Ошо алган илими тууралуу адам, пенде суралат. Ошол алган илимин негизинде эмне амал кылды. Биз эмнени гана үйрөнбөйлү, бизге кандай гана илим жетпесин, биз билишибиз керек. Ушул нерсеге мен амал кылбасам, мен сураламын деп. Бир жолу болсо дагы колдон келишинче амал кылышыбыз керек. Амал кылып, ошо алган илимибизди ошонун негизинде амал кылганга умтулуп аракет кылышыбыз керек. Аллах Тааладан дагы ошондон жардам сурап. Анткени эмнеге? Анткени илимдин максаты бул амал. Биз илимди илим үчүн эле албайбыз. Илимдин негизинде амал кылыш үчүн алабыз. Ошондуктан ошол себептен ар бир адам суралат илими тууралуу. Ошонун илимдин негизинде эмне амал кылдың деп суралат адам. Буга мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде далил келтирет. Ошондуктан кээ бир салафтардан келген. Салаф дегендер кимдер деп айттык? Сахабалар, табииндер жана таба табииндер. Мына ошол алгачкы эң жакшы мусулмандарды, ошо 3 доордогу мусулмандарды салафтар деп атап коюшат алымдар. Салаф деген алгачкы деген сөз да. Алдыңкы деген сөз. Ошо алдыңкы мусулмандар ошолордон келген сөздөр бар да, мынтип айтышкан. Мен өзүмдүн илимимен сак болуп калсамчы деп айтышкан. Ошол илимин негизинде, анын негизинде кылган амал тууралуу айтат да. Мен үчүн дагы эмес, мага каршы дагы далил болбош үчүн дейт да. Мааниси кандай? Маанисин биз түшүнбөшүбүз керек да. Булар мындай мааниде айтып атат депчи. Менде илим болбогон болсо, мен ошол тууралуу суралбайт элем деп. Андай мааниде эмес. Булар ошол коркушкан, Аллахтан болгон кандай таквалыгы болгон булардан. Аллахтан коркушкан, ушул тууралуу мына илиминин негизинде амал кылышына көңүл бурушкан.
Ошол себептен айткан сөздөрүн ушундай туура түшүнүш керек. Анткени кайсы бир адам жана ойлобош керек да, мисалы, демек мен илим алсам, мен кандай гана мага илим жетсе, демек мен ал тууралуу суралат экенмин да. Ошондуктан илим албай эле коеюн деген бул туура эмес. Эгерде адам мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп илимди таштаган болсо, ошо билбеген нерсеси тууралуу да суралат. Ушуну билишибиз керек да. Биз ойлошубуз керек, адам билбесе эле демек суралбайт экен деп. Жок, адам эгерде билбесе, анан ошол үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, бирок өзү изденип ошогон таппай жетпей калган болсо, бул адам ооба суралбайт. Бирок эгерде кайсы бир адам илим алганга, үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, атайлап ошону таштаган болсо, ошо билбеген нерсеси тууралуу да суралат. Мисалы, адам намазды билбейт да, намаз айтат, мен намаз жөнүндө үйрөнбөй эле коеюн, мен бул тууралуу суралбайм дейт. Жок, мүмкүнчүлүгү бар да намаз үйрөнгөнгө. Бар болгон болсо, ошо билбеген нерсеси тууралуу да суралат. Ошол негизинде дагы жоопкерчилик тартат. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Илим алышыбыз керек, илимге умтулушубуз керек. Жана ал менен эле бирге Аллах Тааладан ошо илимдин негизинде амал кылганга жардам беришин Аллахтан дуа кылып сурап, өзүбүз дагы аракет кылышыбыз керек. Жана Хасан аль-Басри рахимахуллах айткан, бул Хасан аль-Басри улуу табииндердин бири, туурабы? Ошо сахабалардын окуучуларынан, шакирттеринен, ошо улуу чоң ошо ислам үммөтүнүн чоң аалымдарынын бири, улуу табииндерден. Ошол айткан сөзү бар, айтат: "Иннал му'мина жамаа байна ихсанин ва махафа, вал мунафиqu жамаа байна исаатин ва амал." Момун адам, момун мусулман бул өзүнө эки нерсени жыйнайт дейт. Биринчиси, бул жакшы амал кылат жана коркуп турат дейт. Соопчулук амалды кылат дагы жана коркот. Ал эми мунафык адам, эки жүздүү адам бул болсо, бул дагы өзүнө эки нерсени жыйнайт. Эмне? Бул жаман иш кылат, күнөө иш кылат дагы жана жайбаракат өзүн аман сезип эле коркпой эле жүрө берет. Кандайча мисалы. Момун адам бул өзү соопчулук ишти кылат. Соопчулук ишти кылат дагы жана коркот дейт. Ал эмне коркот? Кайра эмне? Ошол менин кылган соопчулук ишим мүмкүн менден кабыл болбой калгандыр деп Аллах Тааладан кайра коркуп турат. Момун адам ушундай. Ал эми мунафык адам кандай? Мунафык адам бул жаман иш кылат. Жаман иш, күнөө иш кылып туруп коркмок турсун, кайра коркпой ошо жайбаракат өзүн аманчылыкта сезип жүрө берет да. Мунафык. Ушул Хасан аль-Басринин айткан сөзүнүн негизинен биз өзүбүздү билип койсок болот. Биз ким экенибиз? Биз мунафыктарданбызбы же момундарданбызбы? Биз жакшылык иш кылып туруп ошондон кийин анан ал нерсебиз бизден кабыл болбой атат деп коркуп атабызбы? Же күнөө иш кылып алып эле, күнөө иш кылып туруп коркпой жүрөбүзбү? Кандай коркунучтуу нерсе да бул. Ошондой эле Абдуллах ибн Аби Мулейка деген бул дагы табииндерден. Бул дагы табииндерден болот, улуу табииндерден. Ушунун сөзүн Имам Бухари өзүнүн Сахих китебинде келтирет. Сахих китебинде мунун сөзүн келтирет. Мынтип айтат. Абдуллах ибн Аби Мулейка мынтип айтат, рахимахуллах: "Адракту акthara min 30 сахабиян, куллухум яхафу ан-нифaq ala nafsihi." Мен 30тан ашык сахабага жолуктум дейт. Субханаллах. Абдуллах ибн Аби Мулейка өзү исламга келгенден кийин ошо 30тан ашык сахабага жолуккан. 30тан ашык сахабага. Жана айтат, ошонун баарысы сахабалар кимдер булар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүргөн анын шакирттери туурабы? Бизге исламды жеткизгендер Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан. Ошолор айтат, мына алар дейт. Кандай алар таква адамдар эле сахабаларчы. Анысына карабайда эмне дейт? Анын баарысы өзүнө нифакты, мунафыктык тууралуу өздөрүн коркуп турушкан дейт. Анда карасак, кандай гана алардын илимдери кандай улуу илими бар эле аларда. Кандай гана амалдары, солих амалдары бар эле. Ошонун баарысы болбосо дагы эмне экен? Өздөрү тууралуу коркуп турушкан. Мен мунафык эмес бекен, мен мунафык болуп калган жокмунбу деп өздөрү тууралуу коркуп турушкан. Ушундай болуш керек да. Момун адам ушундай болот. Анткени мына сахабалар, биздин үлгүлүү, биздин алардын артынан ээрчишибиз керек. Ошолор ушундай болгон. Эмне? Алар кылган соопчулук иш кылгандан кийин, андан кийин кайра жайбаракат коркпой эле жүрө беришкен эмес. Ошол кылган амалым менден кабыл болуп атабы деп коркуп турушкан. Анткени мына карасак, анан мунафыктык тууралуу мен мунафык болуп калган жокмунбу деп өздөрүнөн коркуп турушкан. Жана аалымдар айтат, эгерде кимде ким өзү тууралуу мунафыктыктан коркпосо дейт, демек ошол адам мунафык деп айтат аалымдар. Мен мунафык эмес бекем деп эгерде адам коркпой жүрсө, демек ошол адам мунафык. Ошол адам эки жүздүү да. Ал эмес, анткени Умар тууралуу дагы айтылат. Умар дагы Хузайфа радиаллаху анхуга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн аягында ага жанагы Мединадагы мунафыктардын башчыларынын ошолордун аттарын жазып, ошол өзүнүн сыр катары ошого жашырып списагын аттарын жазып таштап кеткен Хузайфа радиаллаху анху. Анан Умар деген субханалла, бул Абу Бакырдан кийин эле бул падыша болгон, туурабы? Биздин Амирул Муъминин, момундардын падышасы. Тирүү кезинде эле 5 менен сүйүнчүлөнгөн. Эң башкы улуу сахабалардан бири, туурабы? Абу Бакырдан кийин эле экинчи орунда турат да, эң жакшы сахаба. Ошол Умар келип Хузайфадан сурап турчу. Кайра келип сурачу. Мен ошол
мен ошол жана аттарын мен жана баракта менин атым жокпу деп сурап турган. Мунафыктардын арасында эмесминби деп өзү караса Умар болгонуна карабай да өзү тууралуу коркуп жүргөн. Ошо мен мунафык эмес болду экенмин деп коркуп жүргөн. Демек карасаңар бул сахабалар, ошо салафтар, алгачкы мусулмандарга булар Аллах Таала эки чоң нерсени, эки улуу нерсени Аллах Таала белек кылып берген аларга. Эмне экен? Биринчиси жакшы соопчулук иштерди кылуу. Соопчулук иште Аллахка баш ийүүдө болгон умтулуу, аракет кылуу ушулда жакшылык. Биринчи бул нерсе соопчулук иштерди кылуу туурабы. Экинчиси ушул эле бул менен эле бирге Аллах Тааладан булар коркушат. Аллахтан коркуу. Алардан кабыл болбой аткандыр деп. Бизден болгон амалдарыбыз кабыл болот болду экен деген ушундай коркуу. Эки нерсе. Жана бул тууралуу Муъминун сүрөсүндө Аллах Таала айтат: "Валлазина ю'туна ма атау ва кулубухум важила аннахум иля раббихим раджиун." Алар кылгандарын кылышат дейт. Кылгандарын кылышат жана алардын Роббисине, өздөрүнүн Кудайына кайра кайтып барабыз деп жүрөктөрү титиреп турушат дейт. Жүрөктөрү коркуп турат дейт. Карасаңар, кылгандарды кылат дейт жана коркуп турушат дейт. Роббисине кайтып барарына. Кайтып барат дейт. Анан ушул аяттын мааниси тууралуу Айша энебиз радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураган да ушул аят тууралуу. Айтат: "Саалту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам ан хадиhi al-aya faqultu" дейт. Мен Аллахтын элчисинен ушул аят тууралуу сурадым дейт. "Ахумуллазина яшрабуна al-хамр ва язнуна ва ясриqun." Бул аятта айтылып жаткандар. Булар арак ичкендерби, хамыр ичкендерби, зына кылгандарбы жана урурлук кылгандарбы дейт. Айтып атпайбы? Аятта эмне деп айтылып атат? Кылгандарды кылышат, кылганын кылышат дейт. Жана коркуп турушат деп атат, туурабы? Айтып мындай ойлогон да, мынтип Айша энебиз мынтип ойлогон да. Булар демек күнөө кылып жана коркуп аткандар экен да деп ойлосо жок. Эмне дейт? Факалет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ла я бинтас-Сиддик." Жок дейт. Бул Сыддыктын кызы дейт. Сыддыктын кызы кимди айтат? Абу Бакр ас-Сыддыктын кызы. Айша энебиз Абу Бакр ас-Сыддыктын кызы болгон, туурабы? Айтат: "Валакиннахумуллазина ясумун ва юсаллун ва ятасаддакун ва яхафуна алла ятакаббала минхум улайка аллазина юсариуна фил хайрат." Бул хадис имам Тирмизиде келет. Сахих хадис. Пайгамбар айтып атат: "Жок" дейт. Сыддыктын кызы андай эмес. Анда аяттын мааниси андай эмес. Кандай дейт? Бирок булар аятта айтылып жаткандар. Орозо кармагандар дейт. Намаз окугандар, садака бергендер. Бирок ошол менен эле бирге алардан кабыл болбой каларынан коркуп тургандар дейт. Алардан кабыл болбой аткандар деп. Ошол тууралуу корккондор дейт. Ушулар дейт, ушундай адамдар жакшылыкка умтулгандар дейт. Демек аяттын мааниси эмне экен? Алар кылганын кылышат жана Роббисине кайтып барарынан алардын жүрөктөрү титиреп турат. Демек кылганды кылышат деген эмне экен? Алар субханаллах намаз окушат экен. Орозо кармашат, садака беришет. Булар менен эле бирге ошол Роббисине кайра кайтып барарынан жүрөктөрү титиреп турат. Жүрөктөрү титиреп коркуп турушат. Бизден кабыл болуп атабы, кабыл болгон жокпу деп. Эми биздин абалыбыз кандай? Өзүбүз ой жүгүртүп көрөлү. Биз намаз окугандан кийин же башка кандай бир соопчулук иштерге бизди Аллах Таала жеңилдеткенден кийин бизге кылышта. Биз ал менен кайра өзүбүз мындай көп кетип, мына мен мындай соопчулук кылдым, мен кылдым деп ушинтип жүрөбүзбү же мына Аллах Таала менден ушул нерсени кабыл кылды болду экен деп коркуп жүрөбүзбү? Ушунун негизинен эле биз же тескерисинче андан дагы же күнөө иштерди кылып туруп андан такыр эле коркпой жүрөбүзбү? Жана немеде айтылгандай. Хасан аль-Басри айткандай, бул мунафык ушундай дейт. Бул күнөө ишти кылат дагы такыр эле коркпойт. Карасаң, момун адам кандай экен? Бул күнөө иш кылбайт, бул соопчулук ишти кылат дагы жана андан кабыл болбой аткандан коркуп жүрөт. Жана ошондой эле Аллах Таала айтат: "Ва из ярфа Ибрахим ал-каваида минал байти ва Исмаил раббана тaqabbal минна." Бакара сүрөсүндө Ибрахим алейхиссалам тууралуу айтат. Ибрахим Аллахтын сүйүктүүсү туурабы? Аллахтын сүйүктүүсү. Айтат Аллах Таала: "Мына Ибрахим жана Исмаил экөө үйдүн фундаментин, ушу пайдубалын көтөрүштү" дейт. Алар ошо Кабаны курушкан да. Мына Кабаны куруп жатып, дубалдарын көтөрүп, жана алар айтышкан: "О биздин Роббибиз бизден муну кабыл кыл" деп алар мына ушуну айтып турушкан да. Карасаңыз, мунун маанисин карасаңар кандайча. Булар соопчулук ишти кылып атат. Аллахтын буйругу менен. Ким биринчи Ибрахим ким бул? Аллахтын сүйүктүүсү туурабы? Аллахтын сүйүктүүсү. Аллахтын буйругу менен Аллахтын үйүн куруп жатат. Кабаны туурабы? Кабатулла. Ошону куруп жатып дагы эмне деп атат? Робби бизден кабыл кыла көр деп ушинтип дуа кылып жатышат. Карасаң, субханалла. Ошол кабыл болбой калыш мүмкүн деп. Мына коркуп жатат. Менден кабыл болду экен ушул кылган ишим деп. Бирок ошол ишти карасаңар кандай? Кабаны куруп жатат, субханалла. Аллахтын үйүн куруп жатат, Аллахтын буйругу менен өзү Аллахтын сүйүктүүсү. Мына ушул аятты Ухайб ибн Вард деген алым болгон. Ошол окуп, рахимахулла, ушул аятты окуп, анан окуган соң анан ыйлап баштайт. Ыйлап. Айтат: "Я Халилур Рахман" деп. О, Аллахтын сүйүктүүсү дейт. Ушу мээримдүүнүн сүйүктүүсү. Тарфау каваидал бейтир Рахман
Wa anta mushfiqun alla yaqbal minka. Sen мээримдүүнүн Аллах Тааланын үйүнүн пайдубалдарын ошо дуалдарын көтөрүп жатасың. Жана ал менен бирге эле сенден кабыл болбой атат деп коркуп жатасың дейт. Субханалла. А биздин абалыбыз кандай? Биздин кылган иштерибиз кандай? Биз жакшылык ишти кылып коркмок турсун, мүмкүн биз күнөө иштерди кылып туруп коркпой жүргөндөрбүз. Демек эмне кылышыбыз керек? Колдон келишинче аракет кылып, кылган иштерибизден тобо кылып, жана сөзсүз бизде ушул нерсе, эки нерсе жыйнаганга аракет кылышыбыз керек. Мына бизде акыйдабызда, биздин Ахлу Сунна вал Жамаа акыйдабызда кандай? Биз кайсы гана иштерди кылбайлы, кайсы гана соопчулук иштерди кылбайлы, биз билбейбиз. Бизден амалдарыбыз кабыл болуп атабы, кабыл болгон жокпу, муну биле албайбыз. Мына намаздарды окуйбуз. Биз мындай 100%ке, мына 100%га уверен болуп, мындай айта албайбыз да. Мына бизден мына могул намазым кабыл болду деп биз эч качан айтпайбыз. Биз бир гана эмне кылабыз? Үмүт кылабыз. Аллах Таала менден кабыл кылып аткандыр деп үмүт кылып жүрөбүз. Тескерисинче эмне кылышыбыз керек экен? Ошол менден кабыл болуп атат болду экен деп, наоборот, кайра тескерисинче биз коркуп жүрүшүбүз керек. Мына эгерде ушундай абалда болгон болсок, мына биз туура жолдо болобуз. Туура жолдо болобуз. Ибадаттарыбызда дагы башка баардык нерселерде биз туура бекем жүргөнүбүзгө дагы Аллах Таала бизге товфик берет. Аллах Таала өзү колдоп жүрөт. Анткени эгерде адам жакшылык иш кыла турган болсо, соопчулук иш кыла турган болсо, эгерде ал ошо кылган ишинен коркпосо, эмне болот? Ага шайтан келет. Шайтан келип туруп, аны ширкке чүрөт. Биринчиден эмне кылат? Шайтан деген аны адамды рияга түртөт. Эл көрсүн үчүн, ошол үчүн кылыш үчүн туурабы? Элдер аны макташ үчүн. Мына өзү биринчиден өзү кылган иши менен өзү суктанып баштайт. Өзү суктанып, мына башкалар дагы мени көрсүн деп. Жана алымдар Шейх Абдуразак Албадыр бир окуяны айтып берет. Бир адам намаз окуп аткан экен. Анан адамдар аны көрүп атканда мындай көрүп, аны ал тууралуу сөз кылып баштаганда мындай кооздоп намаз окуп аткан экен да. Аны артында байкап калып, анан жанагындай ошо рияга түшүп, отуруп неметип атканда, артындагы ошо адамдар ал тууралуу сөз кылып атканды угуп калып туруп, анан адамдарга бурулуп айтып берди. Мен бул менен бирге дагы азыр мен орозодо кармап атам депчи. Субханалла. Эгерде адам ушундай рияга, эл көрүш үчүн, эл макташ үчүн мындай нерсеге адам эгерде мындай көнүп алган болсо, бул өтө чоң оору да. Мындай оорудан кутулуш бул өтө оор болуп калат. Өтө кооптуу нерсе да. Ошондон өтө көңүл бурушубуз керек мындай нерселергечи. Мына ушу жүрөктүн ооруларына. Мына бул эгерде рияга адам эгерде көнүп кала турган болсо, мындан кутулуш бул өтө оор сыяктуу. Ибн Рухайм айткан, бул деңиз сыяктуу деген да. Жана чоң океан сыяктуу. Ошол океандан анда чанда адамдар эле чыгып кутулган дейт да. Ошондой адам эгерде рияга түшө турган болсо, бул өтө кооптуу болот, өтө кооптуу. Анткени рия эмне кылат? Ошол кылган амалдардын баарысын жок кылат, туурабы? Анан ошондой эле рия үчүн, эл көрүш үчүн кылып жүргөн адам эгерде амалдарын кылып жүргөн болсо, кыямат күнү эң биринчи тозоктун оту ошолор менен тозоктун оту жандандырылат, туурабы? Хадисте келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ошо кыямат күнү 3 адам, туурабы? 3 адам. Алым, жанагындай Аллах жолунда согушкан, жана аскердеги, жана жихадта жүргөн адам. Анан 3-үчү адам жана Аллах жолунда мал мүлкүн сартап жүргөн бай адам. Ушул 3 адам кыямат күнү ушул 3 адам менен тозоктун оту жандандырылат дейт. Кандайча ошол адам биринчи алым адам, бул алган илими тууралуу суралат. Ал эмне деп? Ага айтат, сен эмнеге мындай кылдың десе, айтат, мен ушундай Аллах Тааланын Аллах расулу үчүн ушундай илим алдым, аны жеткизип жүрүм десе, эмне дейт? Сен жалган айттың дейт. Сен адамдар сени алым деп айтыш үчүн ушундай кылып жүрүң дейт. Жана чынында адамдар айтышты дейт. Чынында адамдар ушинтип айтып жүрчү дейт. Деп анан аны бети менен жерге сүйрөп барып тозокко кыргызат, туурабы? Экинчи адам ушу жана Аллахтын жолунда кайтып болгон шахид адамдан келип айтат, сен ушундай сага Аллах Таала ушундай күч кубатты берди эле десе, эмне дейт? Мен ошол нерсени Аллахтын жолунда ушундай өзүмдүн өмүрүмдү сарптап ушинтип жүрдүм десем, эмне дейт? Сен жалган айтасың дейт. Адамдар сени кандай ушундай баатыр адам деп айтыш үчүн ушуна кылдың деп, дагы аны бети менен жерге сүйрөп барып тозокко кыргызат. Жана 3-үчү адам, жанагындай байлыгы бар адам, бай адам, аны дагы сурайт, сага Аллах Таала ушундай мал мүлктү берди эле, байлыкты берди эле, эмне кылдың десе, айтат, мен Аллахтын расулу үчүн сарптап жүрдүм дейт, туурабы? Десе эмне дейт? Сен жалган айтасың дейт. Адамдар сени кандай берешен адам деп айтыш үчүн ушуну кылып жүрүң дейт. Жана адамдар чынында айтты дейт. Карасаңар, бул 3 адам тең ушул эмнени каалаган болсо бул дүйнөдө ошого жетишкен да, жеткен. Биринчи адам эмнени каалаган? Адамдар аны алым деп айтышууну каалап жүргөн. Чындыгында мына хадисте келет. Ошол тууралуу алым деп айтып жүргөн адамдар. Алым деп айтып жүргөн. Экинчи адам айтат, сен баатыр деп айтышты кааладың дейт. Чынында адамдар айтты дейт. Мына адамдар айтты. 3-үчү адам сен берешен деп айтышты каалап жүрдүң дейт. Чынында адамдар ошентип айтты дейт. Мына үчөөңөр тең эмнени каалаган болсоңор ошол нерсеге жеткенсиңер дейт. Жана бул акыретте силерге эч кандай үлүш жок. Силер өзүңөр каалаган нерсеңерди алдыңар деген дейт. Жана үчөөнү тең бети менен сүйрөп барып тозокко кыргызат. Жана ушул нерсе үчөө дейт.
үчөө тозоктун оту ушулар менен жандандырылат дейт. Биринчи тозокко кырылган адам ушу 3 адам болот. Демек карасак, риянын кандай өтө бул кооптуу нерсе да. Мына ушундай эле эгерде адам бул жакта эгерде амал кылып, амалдын негизинде менден кабыл болуп атабы деп эгерде коркуп жүрбөсө, сөзсүз рияга түшүп калат. Сөзсүз рияга түшөт. Рияга түшпөсө да экинчи, ал ужуп деп коет. Адам өзүнүн амалдары менен жанагындай өзүнүн амалдары менен суктануусу. Кылган адам өзүнүн амалдары менен суктанып, кандай мен жакшы амал кылып атам деп, бул нерсе дагы бул риянын экинчи тескерисинче жагы болуп калат да. Бул адам мисалы шайтан келип мындай ушул нерсе түзөт да адамдычы. Карачы сен кандай жакшы амал кылып атасың, сен кандай кылып атасың деп адам өзү менен суктанып баштайт. Бул нерсе дагы ошо ширктин түрлөрүнөн болуп эсептелет да. Бул дагы чоң ушу жүрөктүн күнөөлөрүнөн болуп эсептелет. Ошондуктан бул ошо адам ушундай нерселерге көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылыш керек. Өзүн оңдогонго, ушундай жүрөктүн оорулары эмнелер, ушулардан сактанганга Аллах Тааладан дуа кылып. Демек эмне болуш керек экен? Бул жакта биз айтып аткан адам, момун адам эмне кылат экен? Өзүнө деген такыбалыкты, соопчулук иштерди кылганды жана ал менен бирге коркууну камтыйт. Адам жана соопчулук ишти кылат, бул менен бирге эле ошол кылган амалдары менден кабыл болуп атабы, кабыл болгон жокпу деп коркуп жүрөт. Ал эми мунафык адам эмне экен? Мунафык адам бул күнөө иштерди кылат дагы жана жайбаракат коркпой эле аманчылыкта өзүн сезип жүрө берет да. Эми бул биздин темабыз бүгүн эмне болду? Билишибиз керек эң башкысы ошол биз жоопкерчиликке тартылабыз. Эмнени үйрөнгөн болсок, кандай гана илим албасак, ошонун негизинде биз тура алабыз. Жана бул тууралуу хадисти келтирдик. Жана бул тууралуу пайдалуу нерселерди уктук. Эйтиңиздер, демек баардыгы тең буга чейинки жана биздин мына Ибрахим алейхиссаламдан баштап жана салафтар, мусулмандар булар баары тең өздөрү коркуп турушкан. Кылган амалдын негизинде булар амал кылгандай булар нерсени Аллах Тааладан кабыл кылып атабы, кабыл болгон жокпу? Ушул тууралуу булар коркуп, абалдары ушундай болгон да. Эми биз дагы өзүбүздү эгерде биз чынында алардын артынан ээрчип жүргөндөрдөнбүзбү? Чынында алардын артынан ээрчип атабызбы же ээрчиген жокпу? Ушулардын негизинен эле өзүбүзгө суроо берип эле билип койсок болот да. Аллах Таала баарыбызга тавфик берген болсун. Эми иншалла бүрсү күнү 3-чү темага баштайбыз. Бул ошол кандай эгерде адам алган илимдин негизинде кандай амал кылбаса, буга кандай коркутуулар келген, кандай аят хадистер келген бул тууралуу коркута турган. Ошону иншалла бүрсү күнү улантабыз да. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.